Суфист деген бул мындай да. Адамда дене бар. Тело. Адамда акыл бар, адамда жүрөк бар да. Үч нерсе толук бул, адам толук болот. Эгерде адамдын акылы жок болсо, аны гэлдир, жинди дейбиз, дөпөрөс дейбиз, адам эмес. Адам руху жок болсо өлүк, аны маркум дейт. Жан чыгып келсе сразу маркум, атын маркум деп айтабыз да. Ошол сыяктуу адамдын мусулманчылыгы толук болуш үчүн үч нерсе толук болуш керек адамда. Адамда фикх болуш керек, шарият өкүмдөрү. Бул кантип турат, кантип отурат, кантип жыгылат, кантип намаз окуйт, кантип орозо кармайт. Айтор адамдын денесинин кыймыл аракетин түшүндүргөн жол жоболор, булар фикх аркылуу билинет, шарият. Биз ошол боюнча Абу Ханифа карманабыз. Экинчиси адамдын акыл эси. Адамдын акыл эси болуш, ошол сыяктуу акыйда деген түшүнүк бар. Бул кантип Кудайды тааныйбыз, кантип аалам тааныйбыз, бул дүйнөдө болуп аткан нерселер биздин көз караш кандай болуш керек, ыйман акыйда маселеси. Биз бул боюнча Ахли сүннат вал жамаат Матурид акыйданы карманабыз. Үчүнчүсү биздин эмебиз, адеп, ахлак, бул деген адамдын жүрөгү сыяктуу маселе. Бул биз мисалы үчүн кантип сабырдуу болобуз, кантип каниеттүү болобуз, кантип шүгүр келтиребиз. Айтор адамгерчилик сыпаттарды ала турган, бул тасаввуф деген менен билинет да, бул жүрүш туруш эрежелери деген. Үч нерсе толук болгондо адамдын мусулманчылыгы көркөм болот. Адам көргөндө ыраазы боло турган болот. Үчөөнүн бирөө кемип калса,